Биздин өрөөндүн эң ана башы, мына Кумтөрдөн баш чыккан Кайырбек Сарпаш жөнүндө айта кетейин. Мына бүгүн бул залда отургандардын арасында дагы Кайырбек Сарпаштын кландын башкаруусу кетелек. Кайырбек Сарпаш өзүнүн мындай курактарын алдап алып коюшу мүмкүн. Бирок прогрессивдүү жаштарды, келечекте өнүктүрөбүз деген жаштарды эч качан сатып ала албайт. Эң биринчи биздин талабыбыз Тазабек Сарпаш бүгүн ушул зданиядан кетиш керек. Токтогул мамлекеттин токол аягындай болду. Нары кетип бирөө тонойт, бери келип бирөө тонойт. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет башчысы дагы, мамлекет башчысына кол буруп болгон сиздер дагы Кыргызстан өнүкпөсүн каалайсыздар. Мен да каалайм. Мен да жардам бергенге даярмын. Биз болбосок, кийинки жаштар Кудай буйруса аңтарып, текшерип, бир акыйкат бийлик болот деген үмүттөбүз да. Бүгүнкү күндө ушул Садыр Нурматовичти биз колдоп турабыз. Активисттери, элдери ушул жерде бир маселелерди көтөрүп, биздин борбордук аятта тынчтык митингдерди өткөрүп, ошол жерде израилдиктер алып бийликтерге бизге айрылышында. Анан бүгүн ошол сиздердин айрылууңуздарды талкуулап, дагы сиздердин өзүңүздөрдүн оозуңуздардан уруксат деп мындай диалогко келип атабыз. Бүгүнкү келген биздин жетекчилер менен тааныштырып койсом, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы укуктуу өкүлү Сырбай Хамсатар Токтогулович келет. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад областы боюнча башчысынын орун басары Жамшидов Эрик Жамшидович, Жалал Абад областынын ички иштер башкармасынын башчысы Тагаев Ашим Гапарович, анан Жалал Абад областынын прокурору Ибрагим уулу Уланбек мырзалар келип катышып атышат. Андан тышкары мына бүгүнкү жыйыныбызга ошо биздин Токтогул районунун жашоочулары, активисттери жана Токтогул жаштары коомунун мүчөлөрү келип катышып атышат. Анан эми мындай уруксат болгондар. Азыр биз уруксат биринчи элде, жана көйгөйлөрдү уруксат, могу резолюцияда маселелерди дагы жолу биз силерден айтып берсеңиздер, анан чогулушту мындай бир тарих менен өткөрсөк, кол көтөрүп, бирден өзүңүздөрдү тааныштырып, бул жерде протокол жазылып атат, аты жөнүңүздөрдү толук айтып өзүңүздү тааныштырып туруп, анан бирден сүйлөшсөк, мындай бир тарих менен өткөрсөк, баягы натыйжалуу да болот, мыйзам чегинде да болот деген ойдобуз да. Бүгүнкү чогулушка ушул өткөн тынчтык митингин уюштуруу тобунун жетекчиси келип атат, Болотбек Согушбекович, уюштуруу тобунун жетекчиси. Анда ушу иштен баштасак, Болотбек Согушбекович. Assalamu alaikum, hurmаттуу Токтогул депутаттар. Жана биздин губернатор, райондун акими. Мен бүгүн аябай бир чети кубанып турам. Сөзүмдүн башында мен Кыргызстанда жүрүп жаткан өнүгүү процесстери жөнүндө айткым келет да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономикалык эмес, моралдык состояниябыз өтө ылдый болуп калды. Биз 10 декабрда ушул жерде митингдерди өткөргөндө бизде анча адамдар жадабалы шылдыңдап атты, анча адамдар колуңардан эч нерсе келбейт деп айтты. Урматтуу губернатор, сиздин көңүлүңүздү бир нерсе бургум келет. Мына бул ушундай көз караштар коомчулукта бийлик менен жарандык коомдун ажырамынан болуп атат да. Биздин мыйзамдын бир эле жолун көрдүк. Ошол тынчтык митингин өткөрүп, ушул жерде резолюция кабыл алып, президенттикке жөнөттүк. Кудайга шүгүр, бүгүн келип отурасыздар. Бирок мен бул менен өзүмдү чектегим келбейт. Биз 5 октябрда
Мамлекетте төңкөрүш болду, бийлик алмашты, биздин жаштардын тилеги. Мамлекетте наконец-то бир өзгөрүүнү каалайт да. Ошондой жаштардын катарында прогрессивдүү алдыга тарткан жаштардын катарында биз дагы Токтогул районунан чыгып отурабыз. Биз мен азыр өзүм 32 жашка келип калдым. Буга чейин ушу биздин губернаторлор боюнча айта кетсем, Токтогул району бир кошоматчы калктайлы болуп калды. Себеби губернатор ошол экинчи областыбыз, экинчи борборубуз бош болгондуктан чиновниктердин баардыгы бул жака өтөт, Токтогул жүгүнөт. Чай берет сиздерге, азыр будан кийин да чай ичсеңиздер керек. Ошол чай ичет, Бишкекке кетет, Бишкектен келатып, ал губернатор дагы тозуп алат. Мына ошентип биздин кадр саясатын негизи бузду да. Чын айтайын. Кошоматтанып келип отуруп, мына бүгүнкү күнгө чейин келдик. Биздин спецфонддун акчасы болсо 1 миллиард 300 миллион сомго чукулдап калды, бирок жартаарлык эч нерсе жасалган жок. Токтогул өрөө жөнүндө айта кетким келсе, Токтогул өрөөнүн 70-жылдары, 60-жылдардан баштап ушул ата-энелерибиз чыркырап, Абиш агай айтып кеткендей, кыйынчылык күндөрдү өткөрүп, бир эмес 2 жолу көчкөн. Элдат муну эми сиздер Токтогулдук болбой анча денеңиздер менен сезе албай калышыңыздар мүмкүн, бирок биз бүгүнкү жаштар ушу тарых барактарын изилдеп отуруп, денебиз менен аябай сезип отурабыз да. Бул бизге берилген Токтогулдагы үлүш, Токтогулду бир аз болсо дагы өнүгүүгө алып келиш керек эле да. Бирок андай болгон жок. Мен бир сөздү айткым келет. Моралдык состоянияданчы. Бул дүйнөдө коноксуң да. Бир барыңыздар эле ушул ынанат болушуңуздар керек. Бир 30-40 жылдан кийин жомокпуз. Биз өмүр бою алып кете албайбыз эч нерсеничи. Биз ушуну билген жокпуз да. Бирок биздин чиновниктер, биздин ушул өзүбүздүн өрөөндөн чыккан, Кыргызстан макалы бар, өзүнөн чыккан өрүп жаман, өзөктөн чыккан жат жаман дегендей. Өзүбүздөн чыккан акелерибиз бизге ушундай мамилени кылды да. Опустошили мындайча айтканда бизди. Бүгүн эми мен сиздерге мындай ишенич менен айта алам, биздин ушул ГЭСтен түшкөн единственный булактын мөөнөтү да жакындап калды. Эми сиз туура түшүнүп турсаңыз керек. Эгер ошол ГЭСтин мөөнөтүнөн бир эми билбейм 20 жылбы 30 жылбы чыгып кала турган болсо бизге компенсация деле келбейт. Президентибиз бүгүн эмне деп атат? Жерлерди, өрөөндөрдү өнүктүрөйлү, өз алдынча мынакей өнүксүн деп бүгүнкү күндө райондорду дагы губернаторлорду да бийлигин түтөп берип атат. Бул эмнеден айтылат? Бул ушул жерде жер-жердеги маселелерге ал президент өзү жетишпейт. Биз президентке жардам кылабыз келди. Мына биз непосредственно сиздер менен иштешибиз керек. Эң биринчи мен губернаторду айта албайм, мен район жетекчиси менен иштегим келет. Ошого болгон күчүмдү, энергиямды баарын берип, кайсыл жерде коррупциялык иш болсо, кайсыл жерде өнүгүү, кайсыл жерге инвестор келе турган болсо дагы биз ишке ашырсак болот. Бул ынтымактын негизинде эле болот да. Анан буга окшогон жыйындар чын айтсам көп эле болгон. Мен элестетип турам, көбүнө катышпасам дагы сезе эле турам. Анткени ушул бүгүнкү абал ушуга алып келип атат да. Бардыгы кол чабуулар менен бүткөн. Кол чабуунун аягы ушундай жыйынтык болуп атат да. Эми биздин өрөөндүн эң ана башы, мына Кумтөрдөн баш чыккан Кайырбек Сарпаш жөнүндө айта кетейин. Мына бүгүн бул залда отургандардын арасында дагы Кайырбек Сарпаштын кландын башкаруусу кетелек. 5 октябрда Садыр Нуркожоев Жапаров эмне деп келди эле? Люстрация кылабыз деп келген. Качан люстрация болот, ошондо коом өзгөрөт. Билбейм эми сиздер ушу президент колдоп аткан саясатты канчалык деңгээлде жүргүзө аласыздар, мен эч билбейм да, канчалык деңгээлде. Бирок убакыт көрсөтөт.
региондор аралык, жада калса мамлекеттер аралык кылмыштуу иштерди кылып отурган Тайырбек Сарпашев, өзүңүздөр билесиздер кандай влиять эткен Токтогулга. Токтогулдун бар бир жаранышын тастыктап айта алат да. Канчалык алыңыздар жетет? Бүгүн сиздер Садыр Нуркожой Жапаровго түз жеткирсеңиздер ушу сөздү эле. Мына эл мындан кийин макул. Тайырбек Сарпашев өзүнүн мындай курактарын алдап алып коюшу мүмкүн. Бирок прогрессивдүү жаштарды, келечекте өнүктүрөбүз деген жаштарды эч качан сатып ала албайт. Эң биринчи биздин талабыбыз Тазабек Сарпашев бүгүн ушул зданиядан кетиш керек. Соттоберсиң мени. Ошондуктан биз биринчи талаптар Тазабек Сарпашевди ушул жумуштан алуу, эбегейсиз байлыкты топтогону үчүн тыкыр межведомственный комиссия түзүп, жарандардын катышуусунда тыкыр иликтеп чыгууну биз талап кылабыз. Биринчи. Экинчи, ушул спецфонддо 98-жылы түптөлгөн бүгүнкү күнгө чейин 1 миллиард 300 миллион сом, даяр жолу тактап айтайын, бир нече жолу аудиттер келген. Бирок жанагы сөзүнүн башында айтып кеткендей эле чай ичет, анча-мынча кыстарышат, жабык эшигинде калат дагы жабылып келген. Бүгүн ошону кайра башынан тыкыр иликтеп, счетный палатанын аудитин, жарандардын катышуусунда, активисттердин катышуусунда кайра башынан аудит жүргүзүп чыгуун ушуну губернатор именно сизден суранам. Сиздин алыңыз жетет буга. Андан кийин бүгүн сиздердин чогулушуңуздарга да келген жок мэр, шаардын мэри. Келген жок, сыйлабайт сиздерди. Эмне үчүн губернатор келгенде шаардын мэри келбейт? Чакырыш керек эле да. Анткени биздин бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлктөрдүн бардыгын приватизация кылган ушул шаардын ортосундагы, чордонундагы мекемелердин бардыгын татаал коррупциялык схемалар менен алып кеткен да. Эми бүгүн өздөрүн бул дүйнөдө барактар менен алдап атат. Бирок мен эскертип атам буларга, тиги дүйнөдө алдай албайсыңар. Бирок биз тиги дүйнөгө чейин эмес, бул дүйнөдө ушуну тастыктаганга аракет кылабыз да. Мына бир нече жолу ушул жерде дагы мен арыз менен кайрылдым. Автовокзал боюнча бир арыздарды кайрылдым. Мына акимге чейин, буга чейин акимге чейин кайрылдым. Жооп болгон жок. Жооп болду, ал жеке менчик өтүп кеткен. Ошого байланыштуу биз жеке менчикке тийише албайбыз, ошондо мыйзам бар дейт. Макул, андан кийин ошо жеке менчик деп туруп мени үстүмөн арыз жазышты. Кыязы мен жеке менчикке кирбешим керек экен. А мен сиздерге баса белгилеп айтып кетким келет. Биз Токтогулдун эли, мына Токтогул атабыз баш болуп ушул жерди талашып, 5 камандан талашкан. Ушул жерди сактап бизге Токтогул деп наам берген да, бул тарых барактары. Анан биз эски Токтогулдан ушул кыргыз мамлекетине салым кошуп, эми Сарпашевдин үй бүлөсүнө берип койбойбуз да. Муну аябай бир тыкыр өзүңүздөр ой жүгүртүшүңүздөр керек да. Баса белгилеп айтып кетейин. Урматтуу губернатор, урматтуу райондун акими, автовокзал, камхоз, буткомбинат, очистное сооружение. Мына департаментте иштеп атканда бир Нива бар экен. Эсиңиздерге алсаңыздар. Ушул Ниваны дагы өзүнө ыйгарып алган. Текшериш керек. Заправка круговойдагы. Департаментте иштеп отурганда 24 жылдан бери иштеп атат Тазабек Сарпашев. Ушул жерге эмне деген үрөн, буудай, көчөт, солярка, эмне деген байлык келген. Мына ошонун бардыгы жок. Мына ушуну тыкыр иликтеп чыгыш керек. Өнүккөн же алдым деген бир дыйканды кол менен сайып көргөзүп бериңиздерчи, же бир жерге бир чакан токой кылдым деген. Андай эмес. Анын ордуна
парктын четинде жерлерди кезип үй курду. Мына 8-чини айтып берип атам силерге. Кыргыз үйү. Мына айтылуу 86-жылдары, 88-жылдарга чейин ушул биздин аким болуп кеткен маданиятка кандай салым кошкон? Ошол адам Бекмамат Осмонов маданиятка салым кошкон да. А бүгүн деградация болуп атат. Урматтуу губернатор, урматтуу аким. Мына биздин маданият үйүбүз дагы 4 жылдан бери ачылбай турат. Ушуну бир чоң бир галочка менен жазып алсаңыз, 4 жылдан бери ачылбай турат ушул. Анткени ушу тендердин айынан дейм. Эми Кудай ырбат, эми адамдар деградация болуп, жаныбарга айланып кеткенде ачабыз ал жакты. Тез аранын ичинде ушул жөнөкөй эле маселелер да, жөн арыктан атта өтүп кете турган маселелер. Дарыя деле эмес бул. Мына ошол биздин улуу адамыбыз Токтогул ушундай салым кошкон. Бирок анын маданий ушундай культурный жерлерин баарын талкалабады. Кыргыз үйүн Жаңы Жол айыл өкмөтүнө карайт. Бири Комсомол айылында, экинчиси кире беришинде Аралда. Анын баардыгын приватизация кылды. Эми андан берирээк келе атсак, оң жакка бала чыкканга киребиз, эми бир чалдын алма багын талашып алган эми. Меники эле, меники деп. Эми айтып өтүрсөк, эми көп. Анан буга чейин да ушу райондун прокурору, областтын прокуроруна мен айтып кетким келет да. Именно Тазабек Сарпашевдин трансформатор боюнча иш козголгон, анан жабылып калган дейт да. Мына ушунда текшерип берсеңиздер. Трансформатор боюнча бир айыл өкмөттөргө трансформаторлор келген. Бул болгон окуя, жабылып калган. Ошол жердеги кандай иликтөө, кандай ошол кылмыш ишти кайра башынан козгоп, кайра башынан бир текшерип берсеңиздер, бул биз билген маалыматтар болуп атат. Андан башка спецфонддо эми 1 миллиард 300 миң сомду, 300 миллион сомду элестете эле турасыздар. Эми анын макул эми жартысы асфальт этилсе, жартысы жок да. Биздин бүгүнкү күндө урлар тилекке каршы элден келаткан, мындай элден келаткан бир посредник болуп алса да бир жөн бир өбөлгө түзүп берипчи. Мамлекетке чогулуп, анан кийин жаза деп берген акчаны дагы сол чөнтөккө согуп кетип атат да. Бул ошол көтөрмөдөгү станция боюнча биз буга чейин бир нече журналисттик иликтөөлөр кылганбыз. Мына сиздер менен иш алып барганга биз даярбыз. Жарандык кол, бел болсо бел, бут болсо бут, кол болсо кол болгонго даяр. Жада калса акчаны өзүбүз чыгарабыз. Анткени бүгүн ошол Кыргызстан булуң бурчунда Токтогулдуктар бизге жардам көрүп келет. Финансылык дагы. Эч мен коркпой айта алам. Мына ушуга окшогон кылмыш иштер өтө көп. Эгерде бул Сарпашевдардын кланын бүгүн Токтогулдан тазалап алсак, тарыхта кылган биринчи барактарыбыз болот да. Мына Токтогул мамлекеттин токол аягында эле болду. Нары кетип бирөө тонойт, бери келип бирөө тонойт. Балыгыбызды Кудайга шүгүр эле тойду да, Токтогулдун балыгы менен мындай тусталган кою эч эсине кетпейт эч ким. Ошондуктан мен сиздерди тарых барактарынан калыңыздарды каалайм. Сиздер жаңы бийликтин адамдарысыздар. Мына сиздерге ишенич менен биз түз байланышып иш кылгыбыз келет. Ушул эң биринчи 4 маселени биз койдук. Счетный палатадан аудит жүргүзүү жарандардын катышуусунда эң биринчи талабыбыз ушуну кылып бериңиздерчи. Андан кийин эч кыйынчылык деле тудурбайт. Инвентаризация. Мамлекеттик мүлктөрдүн баарын инвентаризация кылып соттоп бериңиздерчи. Бир ким эмнени алган, анан жарандык коом тарых өзүнүн барагын, өзүнүн баасын берет. Биз болбосок, кийинки жаштар Кудай буйруса аңтарып, текшерип бир акыйкат бийлик болот деген үмүттөбүз да. Бүгүнкү күндө ошол Садыр Нуркожоевичти биз колдоп турабыз. Эгер ушундай реформаларга барып, Токтогулду ушундай жарандык коомдун, ушундай жаштардын үнүн уга турган болсо, сиздер жеткирип бара турган болсоңуздар, мен ойлойм бул иштер ишке ашат деп. Спецфонддо 2014-жылдан баштап эмне деген кылмыш иштер козголду? Бул сиздер непосредственно жеткиришиңиздер керек да. Бирок ошолор сотко барып эле жабылып калат. 3 миллион, 6 миллион, 10 миллион урдаган адамдар 300 миң сом штраф төлөп кетет да. Буга терең реформа керек.
Буну сиздер жеткиришиңиздер керек. Мына ушуга окшогон маселелер, эгерде бүгүн биз бир тарап болуп күрөшпөсөк, урматтуу губернатор, урматтуу аким, биз утулабыз. Анткени буга чейин Акаевдин бийлигинде өзүнүн тамырын түтөп келген, Бакиевдин бийлигинде тамырын түтөп келген. Эми Тайырбек мырза менен анча-мынчаңыздар чай деле ичип калсаңыздар керек. Ал оңой иш эмес. Ошондуктан билбейм эми кандай болот. Үзүлбөгөн үмүт, эгерде бул бийлик бизге кол сунуп биз менен иштешпесе, биз кийинки бийликтерге, кийинки келечектеги биздин келечек муунга биз ушундай күрөшкөнбүз, биз ушундай кадамдарга барганбыз деп видео фиксацияларга калтырып, биз кадамыбызды улап, адилеттүүлүк, акыйкат издей беребиз. Мен сөзүмдүн аягында терең ишеничтемин, бир кандайдыр бир реакциялар болуш керек. Эгерде сиздер ушундой реакция кылмасаңыздар, биз Акпресске чыгып дүйнөгө таанытабыз. Кыргызстандын коррупция менен ушундай чиймелешкен өкмөттү же бийликти биз дүйнөгө таанытабыз. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет башчысы дагы, мамлекет башчысына колбут болгон сиздер дагы Кыргызстан өнүгүп кетишин каалайсыздар. Мен да каалайм. Мен да жардам бергенге даярмын. Рахмат, ушундай столдорду дайыма уюштуруп турайлы. Анан ушу элдик комиссиянын түзүлүшүн, эл менен биргелешкен межведомственный комиссиянын түзүлүшүн биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Рахмат.